Assalamualaikum. Жолда абайлап жүріңдер. Мына машина өтіп кетті. 2-3'te жатыр dedi. Adam көрініп тұр ғой. Бала жағындақшы. Арттағындашы. Bala da var mı ne işi? Бала бар. Адамды қарасайшы қалай. Ассалаумалейкум, урматтуу достор. Кече мен эфирге чыккам, түз эфирде. Көпчүлүк эл жакшы кабыл алды. Ар кандай олжуктар келип атат. Анан эфир өтө узак болуп калды деп атат. Мен жай сүйлөдүм. Мындай чачап тургандыктан көп пикирлерди мындай созуп айтып калдым да. Ошондуктан узак болуп калыптыр. Акыркы 5 жыл аралыгында ошол Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун ортосундагы мамилелер жөнүндө айткам. Эми азыр Ош шаарындагы былыктар жөнүндө көптөгөн маалыматтар келип атат. Мындайда кээ бирлер мынтет да, ушул сен сатылып, анан тинтип бирөө акча берип, антип деген сыяктуу сөздөр, комментарийлер болуп калат. Эми мен өзүңөр жакшы билесиңер, көп жылдан бери Америкада жашайм, өзүмдүн ак мээнет менен акча табам. Мага эч кимдин акчасы, тыйынтыпыры, тыйынсы мунусу кызык эмес. Ошондуктан мен эч кимди сатып ала албайт. Жанагындай ортого түшкөндөрдүн эч кимисинин сөзүн укпайм. Ошондуктан ушундай учурда маалыматтар топтоло берет да. Эми өткөндө Адылбек Касымалиев барганда жыйында айтты, Ош шаарында 44%ке инвестиция азайып кеткен деген. То есть 24-жылга салыштырмалуу 25-жылы 44%ке инвестиция аз тартылган деген. Бул артында турган кичинекей эл мырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына $14,000 каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Эл мырзага оор диагноз коюлган. 2 бутунун ширагындагы малоберет сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр эл мырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы $14,000. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү, бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы казы болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар эл мырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма ар бир жардам эл мырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах эл мырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Ембанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер туугандар. Анан бул деген еще неме да, 40%тен ашык бизнесмендер ар кайсы жактагыларга чыгып, камалып, соттолуп, Өзбекстанга качып, кыскасы быркын-тыркыны чыкты. Эмне үчүн болду? Мунун бардыгы бир жыл Жеңишбек Токторбаев барып Ошко мэр болду, жолдорду, көчөлөрдүн бардыгын иреттеп, снос кылып, бузулуп, ал кишинин аты снос мэр деген атка калды. Анан албетте кинону жакшы тартты, пиарды жакшы кылды, ар кандай мимикаларды, жесттерди сонун кылат экен, сөздөрдү абдан жакшы сүйлөт экен. Ошондуктан ал кишинин пиары абдан катуу болду. Бул карапайым элге жакты. Бирок деген эмне үчүн 44% инвестиция азайып кетти деген суроого келе турган болсок, Жеңишбек Токторбаев бул Камчыбек Ташиевдин ошол эң ишенген кадрларынын бири. Мындайча айтканда Ташиевдин классташы. Ал ошол кызматка Ташиевдин аркасы менен келген. Ошон үчүн ага карт бланш алып, анан абдан көп акча бөлүндү. Ошол акча менен анан курулуштарды жүргүздү. Ал курулуштар кандай жүрдү? Ал жерде Ошто ким бетон чыгарса, ким кирпич чыгарса, ошолордун баардыгын куугунтуктап, ГКНБ аркылуу кысымга алып, базарларын тартып алып, кече Мырзахматов жөнүндө айттым го, Мелис Мырзахматовдун көп мүлктөрүн мамлекетке кайтарабыз деп, сотко берип, антип сотко сүйрөп, жүдөтүп, прокуратурага чакырып, кыскасы аябай жүдөттү да. Андан тышкары да толгон токой чиновниктер бар. Анан эмне үчүн бетон менен кирпич чыгаргандарды душман катары көрөт, анткени өзүнүн Жалал Абадта заводдору бар. Ошол бетон жанагы бордюрларды, брусчаткаларды, тигиларды чыгарган. Анан кече жакында видео чыккан, эсиңердеби? Бир жанагындай брусчатка бир нерсе ташты апарып барып өөп, андайды жакшы кылат го, ал киши абдан шоуну жакшы кылат. Анан ошентип өөп аткан бир брусчаткасы чыккан да. Анан ошол жерде ошол брусчаткалар өзүнүн заводуна чыгат экен. Жалал Абадтан чыккан немелерин апарып туруп, мисалы Жалал Абад менен Ош шаарынын ортосунда канча расстояние. Ошол жерден барганда анын жол кире акысы кошулат, тигинси кошулат, мунусу кошулат, ошондо отуруп, анан ал тиги строй материал кымбатка түшөт да. Анан Ыдырыс Исаков болсо азыр талоо кылып атыптыр. Ал жерде жанагы Оштогу
кээ бир жерлерде ашыгы менен эле бордюрлар, бетондор колдонулган курулуштар көп экен. Себеби дегенде өзүнүн заводунан чыккан продукциялар ошол жерге Ош шаарына колдонулат экен. Эми ал менен эле тим болбой, жанагы мисалы мэрияга салым кошпойсуңбу, спонсор болбойсуңбу деп көп бизнесмендерге тийишет экен да. Алар болсо жок, биз эми шартыбыз келбейт, тигиндей мындай дегендерди ГКМБ аркылуу укугун туктатып, маски шоу кылып, ошондой операцияларды жүргүздүргөн да. Курсан деген киши бар экен, Каракулжалык. Ошол Оштун четинде фермердик немеси бар экен. Уй букаларды багат экен. Уй бука, малдарды багат экен. Анан ошонун бир 3 гектар жери бар экен. Шаарга жакын жерде. Анан ошонун мэрияга өткөрүп бербейсиңби десе, тиги жок өткөрүп бербейм десе, ошону ГКНБлар барып алып, фермерди уй баккан, кой баккан, эчки баккан, жылкы баккан фермерди барып алып туруп маски шоу кылып кармап атат да. Жанагы Гавайинин ээси Журат Абдуллаевди маски шоу кылып кармады эле го. Ошондой кылып турупчу. Эми ушуга чейин до чего докатились да. Анан кийин ошентип Оштогу бизнесмендердин баардыгы туш тарапка быркырап качышты. Анан дагы мындай маалыматтар бар. Керек болсо тетиги Ысык көлдөгү айрым мектептердин курулуштарына дагы Токторбаевдин заводунан чыккан кирпичтер ташылып, ошол жака алып барып, тиги келишимдерди түздүү деген маалыматтар бар, бирок муну такташ керек да. То есть ал жерде абдан чоң кызыкчылык болгон. Ошол кызыкчылыкка жараша ошондой акча бөлүнгөн. 6,5 миллиард деп атат, андан да көп деп атат. Билбейм, ушунун тегерегинде аябай эми бул деген абдан чоң сумма да. 6,5 миллиард сомдон ашык акча бөлүнгөн. Ошол курулуштардын баардыгына жумшалган. Ошонун аркасы менен эмне болду? Инвестиционный климат талкаланды. Ал эми карапайым элге эмне жагат? Карапайым элге болсо жанагы так тетиги муну жер, муну бус кыла, муну. Тетиги козерогун бус таштагыла. Тетиги тосмос лишникин албайсың тетигин деп анан кызматкерлерин урушуп, танк 6-да, 4-тө, 5-те тургузуп алып, орун басар Сонбек Жунусбаевди багымда токуп кечип калдым десе, эмне бир жериң акпы деп шылдыңдаган эсиңерде. Ошондой ошентип баягы өзү кызматкерлердин баарын танк 6-да тургузат дагы, 5-те тургузат дагы, анан дикилдетип чуркатып, видеолордун баарын тартат дагы, ошо менен жок болуп кетет. Токторбаевди күндүз издеп барып, таппай келдик деген адамдардын кайрылууларын дагы көрүп калганбыз Facebook'тан. Анан бир канчалар айтчы, ош күндүз барсаң таппайсың ал кишини депчи. Анан мен бир мындай да, ошол бир кыдырганда бир 10 миңден 15 миң шакка чейин чуркашат экен да, басат экен да. Күнүнө ошончо баскан адам артташ керек да, арттап кетиш керек да. Мисалы мурда Токторбаев семиз болсо, кийин апарык болуп, стройный болуп калыш керек эле да. А бирок Токторбаевди карасаңар, формасы вообще өзгөргөн жок. Демек бул киши барат 2 сааттан кийин видеону тартат дагы, все. Жумуш аткарды деп, порученияларды бердик деп барып туруп, уктайт да, тамак жейт да, анан кийин эртеси кайра жаңы кинону тартат да. Анан эми нар жакта дагы көптөгөн былык иштери бар. Андан тышкары жанагы ГИКтин үйлөрүнө деген жерлерге өзүнүн үйлөрүн салып алды деген сыяктуу дагы бир иликтөөлөр, немелер болот да, кылмыш иштери козголуптур. Кече жакында жанагы социалдык объектилерди жанагындай жеке менчик объектилерге айландырды деген сыяктуу маалыматтар түштү да. Кыскасы ушундай бардак бар. А карапайым элге эмне жагат? Элге болсо снос кылгыла, алгыла, бускыла деген нерселер жагат. Албетте сностун жакшы жактары да болду. Ошто бардак жайгашып калган, жанагындай жолдун ортосун тосуп калган үйлөр көп. Бирок деген өзүнө ыңгайлуу бизнесмендердин мүлктөрү, аянтчалары, жерлери эч кандай бузулдурулуп, эч кандай снос болгон эмес. Тескерисинче каяша кылган айрым бизнесмендердин жана айрым чиновниктердин ошондой бир кичинекей күркөсү болсо, же болбосо магазин болсо бузулуп, анан анын ордуна болсо өзүнө жакын адамдарга берип, мына сен могу жерге бизнес ачып ал деп туруп берип койгон учурлар болгон да. Бул кайсы мыйзамга, кайсы сотко жана кайсы эрежеге сыят да. Эми мисалы башка дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө ушундай цивилизациялык мамлекеттерде, Европада, Америкада, башка жактарда элестете аласыңарбы ошентип? Ар бир нерсени жасаш үчүн, мисалы мейли красный линиядан ашкандарды тиги ген план менен жасасын. Анан нар жактагы жанагындай талаштуу жерлерге деген соттун чечими чыгыш керек да. А сот бергенден сотко бергенден кийин соттун чечими чыкканга чейин күтүш керек. А булар болсо барып бузуп туруп, анан ошентип бырпыратып, анан баарын четинен кубалады да. Этегинде жанатип фермерге чейин жетти. Анан карапайым элге болсо жагат. Ошондой нерселер жагат. Анткени жеке жашоосунан кыйналган, жанандай бир жашоодо мындай ар кандай кыйынчылыкка туш болгон, анан кийин дегеле акчалуу адамды, жип айдаган адамды, барсетке кармаган адамды, курсагы чоң адамды, дегеле атка минерлерди, дагы бирөөлөрдү, мындай ийгиликтүү бизнесмендерди көрсө деле буларды атыш керек, камаш керек, буларды кустуруш керек деп жаалап кол чапкан элдерди да түшүнсө болот. Анткени алардын жашоодогу мындай көп адилетсиздиктерге туш болгон. Ошол себептен Токторбаевга окшогондорду Робин Гуд катары, чындыктын, адилеттүүлүктүн жактоочусу катары сүрөттөп ошолорду кумир кылды да. Ошон үчүн Токторбаевга асылгандардын астында комментарийлерди көрсөң,
ашатып сөгүп тилдеп атышат. Токторбаевдин кылганын бирин кыла албайсың тиги деп. Мага дагы ошондой комментарийлер келет болуш керек, бирок мага бара бир да, мисалы мен Америкада жашайм, мен мисалы састараны көрүп атам да. Анан маалыматтарды чогултуп атам. Ошол себептен мен көргөн нерселерди айтып атам да. Бирок эртең ушунун баардыгы былыкчылык, быкычкынын баардыгы чыгат. Акырындап чыгып келип атат да эми. Ал жака да жетет кезек. Ошол жерде ошол кезде анан көрөсүңөр да, ким патриот болот, ким чындыктын жактоочусу болот, ким акыйкаттыктын жактоочусу, ким эл тарапта, ким өзүнүн чөнтөгүн толтурган, жеке кызыкчылыгы тарапта болгонун ошондо көрөсүңөр. Ошол достор, эфирди узакка созбоюн, ушинтип кыска-кыскадан улам бир эфирлерди чыгып, ар кайсы темаларда силерге кызыктуу маалыматтар болсо бөлүшүп турам. Анан силер болсо максималдуу түрдө репост кылгыла, группаларга тияка бияка бөлүшкүлө. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Мен болсо жолумду улайын. Анткени тирилик кылыш керек. Мага Токторбаев жардам бербейт, мага Камчыбек Ташиев жардам бербейт, эч ким акча бербейт. Ошон үчүн мен тирилигимди кылышым керек, бала чаканы багыш керек деген маселе бар. Бирок ушундай нерселерди көргөндөн кийин айтпаганга да болбойт. Сак саламатта болуңуздар. Пока.